урматтуу айымдар, бул биз балабыздын эң негизги эме кылып туура өстүрүп, акыл эсин бардыгын бул балабызды оорутпай, дени сак кылып өстүрүп, чоңойтуп биз баардыгыбыз өзүбүздүн колубузда. Учурда эмчек сүтү менен эмизип, багуучун шарт түзүү, ата-энелердин укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деген урандын алкагында өлкөбүздүн ар кайсыл аймактарында эмчек эмизүү жумалыгы өткөрүлүп жатат. Мындай самалык Ош областтар аралык бириккен клиникалык оорукананын Төрөт стационарында энелердин жана болочоктогу энелердин катышуусунда өтүүдө. Линияда кармаш керек. Горизонталь бир линияда кармаш керек. Башы, да, курсак, içine кирип туруш керек. Прям жакын кармашыңар керек да. Эгер балаңарды түз кармабасаңар, баласы башы неме болуп калышы мүмкүн, кол кайрылып калышы мүмкүн. Поэтому биринчи өзүңөрдү подготовка кылып, балаңды бекем кармап, анан эмизүүнү баштайсыңар. Силер колуңар самдап жудуңар. Андан кийин эмизип аткан учурда азынан сүттү чыгарып туруп, айланасын шылап туруп, андан кийин баланы оозун чоң ачканда эмчекти баланын оозуна салабыз. Биз азыр сиздерге маалым болгондой, ушул 1-ден 7-сине чейин августтун бул жумалык өткөрүлүп атат. Бул жумалык ушул жана эмчек эмизүүнүн ушул ыкмаларын үйрөтүү жана бүткүл дүйнө боюнча энелердин арасында ушул эмчек жалаң гана эмчек эмизүүнү пропагандалоо болуп эсептелинет ушул жумалыгыбыз. Негизинен ушул биздин Кыргыз Республикасы боюнча деле жылда ушул жумалык өткөрүлүп келет. Бул жумалык негизинен бул эне сүтүн ушул балага жеткизүү шартын жакшыртуу жана ата эненин укугун жана милдетин кеңейтүү болуп ушул девиз менен өткөрүп атабыз. Эне менен баланын экөөнүн бирге болбой калуу эмеси да болуп калышы мүмкүн. Мисалы, эненин акыбалы оор болсо же баланын абалы оор болсо, реанимация бөлүмүндө жатып калса, ошол убактарда биз эмчек менен эмизүүнү кандай наладить этишибиз керек. Мындайча айтканда лактация деп коет. Бул лактация бул сүттүн пайда болуп, иштелип чыгышын биз кандай жолдор менен сактайбыз. Жыл сайын мындай жумалыктарды өткөрүп туруу эне жана баланын саламаттыгы үчүн өзгөчө маанилүү. Эмчекти жакшы эффективдүү салыш үчүн бизде эки метод, эки массаж десек болот, эки массаж колдонулат. Биринчиси параллельный метод. Биз баарыбыз билебиз, бул көкүрөктө протоктор бар. Ошол протоктор аркылуу мына ареоласына, эмчектин кара мындай айланасына келет дагы, и үрпү аркылуу баласы ыңгыркай өзүнө эмип алат. Ошол протокторду массаж кылуу үчүн биринчи параллельный метод, бул биринчи колубузду үстүнө коебуз көкүрөктүн, экинчи колубуз көкүрөктүн алдында болот дагы. Параллельный деген бул параллелдүү түрдө массаж кылып, эмчектин үрпүнө сүттү алып келип алабыз. Баланы дени сак өстүрүү, күч жана акыл эсин туура калыптандыруу үчүн анын организминин өзгөчөлүктөрүн билип, туура багуу учур талабы. Ошол себептен аталган жумалыкка келген энелер дыкаттык менен көңүл буруп, ар кандай кызыккан суроолоруна жооп алышты. Бирөөнүн баласын бирөө эмизгенге туура эмес. Ал эми медицинада кандай тыюу салынат же ушуга уруксат берилет? Бирөөнүн баласын бирөөгө эмизбөө ар бир эненин сүтү өзүнүн баласына ылайыкташтырылган. Мындайча айтканда, сарык оорусуна, гепатит оорусуна кабылганбы, же болбосо азыр ар кандай баягындай ВИЧ статус деп коет, андай дагы толук процент выявленный алдын алынып, мындай алган убактар кездешип калып атат. Ошондой ооруларга кабылбас үчүн бирөөнүн баласын бирөө эмизгенге тыюу салынат. Баланы кантип туура эмизүү бул эң эле чоң сабак деп айтсам болот. Себеби баланы эмизүүдөн баштап жашоо башталат деп баарыбыз туура түшүндүк. Анан эжелер аябай жакшы даярданышыптыр. Бизге баарыбызга аябай жакты. Бүгүнкү күн аябай жакшы өттү десем болот. Мындай семинарларды көп өткөзсө болчу да экен, анткени көп энелер маалыматты билбей, жакшы туура эмизе албай, ар кандай немелер болот, проблемалар. Ошого бүгүнкү күндөн өзүм үчүн көп пайдалуу нерселерди алдым. Бүгүн кандай төрөт, кандай эмне болушун баардыгын көрсөтүп беришти. Пайдалуу кеңештерин берип өтүштү. Рахмат.
ар кайсы жылы ушул ар кайсы девиз менен ушул самалыкты өткөзүп келебиз. Бул самалыгыбызда биз биздин кош бойлуу аялдарга, эмчек сүтү менен багып өстүргөн, эмчек сүтү менен балдарын багып жаткан аялдарга жана ошолордун үй бүлөлөрүнө, биздин деги эле чөйрөгө атайын ылайыкташтырылган жана ошолорду үгүттөө максатында өткөзүп жаткан бул жумалыгыбыз бир гана эмчек сүтү менен баккан аялдарды эмес, жана ошондой эле кош бойлуу аялдарды, алардын үй бүлөлөрүн, өмүрлүк жолдошторун дагы бул биздин самалыгыбыз менен колдоп, ошолорду эмчек сүтүн сактап калуу жана эмизүүнү колдоп, жайылтуу максатында өткөзүп жаткан жумалыгыбыз. Дени сак бала, дени сак Кыргызстан. Келечек муундардын саламаттыгы эне сүтүнө байланыштуу экенине дагы бир жолу ынандык.